orgu çan çıgar. Orguan çandı görgende nekengin can çıgar. Atandın görgende orguan çandı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биздин студиябызда жоон топ биздин замандаштарыбыз, мекендештерибиз келип отурат. Себеби мындан 9 жыл мурда Манас эли деген коом түзүлгөн. Мына ошол 9 жылдан бери Манас эли тынбай жыл сайын Манас айттырып, жыл сайын ар кандай кыргызды ойготкон, кыргыз өзүн өзү таануу үчүн аракет кылып келе жаткан көптөгөн иш-чараларды өткөзүп келатат. Бүгүн биз ушул Манас эл коомунун жетекчилерин, өкүлдөрүн студиябызга конок катары чакырганбыз. Ошондой эле биздеги белгилүү манасчыларыбыз дагы студиябызда конокто. Алгач Манас угуу менен баштасак, анда микрофонду Таланталы Бакчиевке узаталы. Төрүң анназ көк жалдын, төрүлгөнүн айтайын, көзөленең чыйырды, көз жарганын айтайын. Айтпай кантип турайын, жараткандын белгиси, берен Манас эрендин, бу дүйнөгө келгени, чоң Алтайдын чоң төрү, кайран энең чыйырды, чымындай жаны чыркырап, ойлап айтат буркурап, кагылайын каралдым, мени тыңдалайын, уккун кызым сөзүмдү, эми байкаң өзүмдү, тай чабымдай тежерде, жалгыз өскөн чынар бар, ал чынардын түбүндө буркулдап чыккан булак бар, ошол чынар бара көр, айланайын кара кыз, айтарым ушул угуп кой, 40 чырпыгын куюп кел, жалгыз чыккан булактан, чоң торпоктун чоң чанач, барып суусун куюп кел, айтарым ушул угуп кой, деп ошентип айтканда, таманы жерге тарсылдап, согон чогуу кыздын, май куйрукка шакылдап, учуп чыкты көрдүңбү, керегеден илдинген, чоң торпоктун чоң чанач, чоң өгүзгө артынып, жөнөп калды бу кыздың, эми аны коюп туралы, үйдө калган чыйырды, жатса байкуш тура албайт, турсаң энең жата албайт, айласы кетип курады, алтын айла жетамал, айласы кетип курагыр, эми койган темдеп, бу ашымды жейби деп, ошондоң энекең, айласы кетип турганда, өзүң көргөн кара кыз, ары бериң ургулап, чоң өгүздү чапкылап, жетип барды көрдүңбү, жалгыз өскөн чынарга, чынар жайын сураба, чынар жайын сурасаң, кечең Алтай жерге келгенде, кайран энең чый
çıyırdı. Oşol çınnar tübünün 6 ay çıldık kezinde tav algan kız ele ırım kıllı uşunday alasından ötkörüp артынан gelsin balla dep ырым кылган момундай атын коюп кара кыз атаганна түнүгө ошондо кара кыз чоң торпоктун чоң чанач кашыктап койду көрдүңбү жалгыз өзкөм чынардын 40 чырпыгын кыйдеми канжыгага бек байлап камынып жүрүп алдеми эми келсең ошондо кайран энең чыйырды айтып турат бул кызга мен тыңдалайын уккун айткан сөзүмдү калага катын койбостон айылгаң аял койбостон токой көздөй айдагын көрө албаган көз жаман сүйлөп койсо сөз жаман айтарым ушул угуп кал деп ушинтип айтканда кайран кызың ошондо ары бери жүгүрүп айылдагы аялды ормон көздөй айдады каладагы катынды токой көздөй айдады кайра кайтып келгиче ошондо энекең толгу тартып алдеми толгусу 9 күн болду толготконундай ким болду о жараткан Кудай ай артын берсин бир өзү деп ошентип энекең ошондо жарыктык күгүм кирип калганда кечпешим болуп алганда ошондо жарыктык каканак суусу шар этип баланын үнү бар этип аягы менен тик түштү кайран энең чыйырды ошол кезде карасаң эки көзү сүзүлүп жаны бара түзүлүп муну көргөн кара кыз керегеден илинген добулбасын колго алып өдө төмөн жүгүрүп күңгүрөнүп сүйлөнүп айланайын Кудай деп энемден аман алгын деп балаң менен жерге кир энен аман калса деп атагана түнүгө Кудай бетин көргөзбө тилегениң ушундай алаңгыча болгон жок эт бушундай убакыт өтүп калган кезинде өзүнө келип энекең атагана түнүгө сунган буту тартылып жумган көзүң ачылып балам кайда кетти деп эркек бекен кыз бекен айта салчы кызым деп ошентип турганда ошол кезде сураба өзүң көргөн кара кыз жараткан өзүң жалга деп умма эне мулла деп жер суу ээси колдо деп алтай ээси колдо деп жаратканым жолдо деп ошентип жарыктык ата бабаң арбагын баарын айтып чакырып суу атасы суу мерген тоо атасы тоо мерген бүгүн бир мени колдо деп энем аман калса деп тилегеним ушундай тилекти Кудай берсе деп ошентип турганда айтып оозун жыйганда ошол кезде кара кыз оромолго бек ороп алып берди баланы эркек экен энеке эркек болду уулуң деп ошентип турганда айтып оозун жыйганда чоң кайнатаң орозду аманат кылып калтырган кайненесиң Акбике берген элең аманат айланайын балам деп уулду болсоң кызым деп айта турган кебим деп ушул аттың алла көр ооз атмакка салла көр деп ошентип айтты эле атадан калган ок эле ошол кезде сурасаң ооз атмакка баланы
салғаны, озына оқты салғаны, тіштегенің оқ болсын, тіктегені жоқ болсын, жалағаның оқ болсын, жандағаны жоқ болсын, деп ошентіп енеке оң алақан ашты дейд, о алақан қолға салды дейд, оқты қолға салғанда айтып тұрған кебі дейд, қармағаның оқ болсын, қатылғаны жоқ болсын, о жаратқан құдірет, деп ошентіп енекең ырым қылып ұршындай, мойнына тұмар қылып тақты дейд, артын берсін бір құдай, деп ошентіп айтқыча, айтып озын жиғыча, жер термеліп сілкінді, атағанна түнге, бір жағында қарасаң, қара чар қабылан, қапталында қамынған, көсе құйрық көк арстан, көт жағында чамынған, жеті дөбет көкбөрі, тегеректеп құрчаған, мұны көріп қара қыз, алда тала құдірет, қандай шұмдық болды деп, аман болып чоң ойса, аламды қойбай теп, мұны шентіп қара қыз, ішінен келме келтіріп, көкті қарап телміріп, мұны шентіп жаратқанды чақырып, ата бабаң арбағын, атын айтып айқырып, мұны шентіп тұрғыча, алаңғыча болған жоқ, құш төресі будайық, атағанна дүние, чеңгелін сұңған арбайтып, қанатын жайған қарбайтып, мұны көріп қара қыз, олды үлді дүние, орғыштаған жалғанай, қайсы бірін айтамай, деп ошентіп алды дейд, алаңғыча болған жоқ, ачажығдар баланы, алтайланып алғаны, мұны көріп қара қыз, олды үлді дүние, қантем қойған темай, деп ошонды құрған жан, мұның интіп тұрғанда, алаңғыча болған жоқ, өзің көрген енекең, қайран еннің чыйырды, озын мақабаланы, озына ғана майын салғаны. Атағана дүние құдай бетін көргөзбе, қармағаны ғана оқ болсын, қатылғаны ғана жоқ болсын, жалағаны ғана май болсын, жандағаны ғана жай болсын. Деп ошондоң енекең озунамайды салғаны, андан кейін қарасаң алаңғыча болған жоқ, өзің көрген қара қыз 12-де қыз еле, мұның жайын байқағын, мұның жайын сұрасаң, кешен Алтай келгенде қайран еннің чыйырды, қалмақтың ескі жұртынан тап алған қыз еле, Алтайлық кезінде ермек қылып чоң ойтып, артынан бала келсін деп, мұны шондо чыйырды, атын қойған қара қыз, кезегінде қара қыз, жетіге жашы келгенде, бүлінгенді бүттеген, чачылғанды ұлаған, екі көзің açылып, құлдай бетін салбай қал, мұны шондо сұрава, мұны шондо сұрасаң, көз açıqтайы білініп, көрінгенді көрінет, көрінбесе тімеле, көкті түнде бөлінет, бейшенбінің күнінде, жұманың қадыр түнінде, қайып кегеттет қапқайда, мұны шондо қара қыз, мұны көріп жарықтық, өзің көргенен екең, аман бол собы қызым, артынан уыл келеттеп, ұрым қылған ұшындай, аласынан өткөріп, айланайын құдурет, арғачандан бір қачан, ата кесіп ай жақып, қолы тоғы қойғодайып, ажылғадағы жылға деп, ат үстіне мінгенде, алып алла төңөріп, ермек болыр ұшу деп, айланайын құдурет, қолдой көргін бұлдурет, еманы қойып тұралы, ұшу тұрған енекең, ошондон қавар аллалы, айланайын құдурет, озын авалланын, оңым чегін салғаны, ажалған жазып тойылбасам, жаза тойып албасам, жаңылып айтып салбасам, жаратқандым бергені, ұшу тұрған енекең, оңым чегін салғанда, оғыл құсы сүт шықты, екіншісі су шықты, үшіншісі қан шықты, байбичеден жан шықты, қантем қойған темдеп, қандай айла теремдеп, ұшу тұрған бұл алла, сойо тұрған өзім деп, мұны шентіп тұрғыча, айтып озын жиғыча, ошо кезде қара қыз, айла тұрған баяғы,
bayjağı Akbaltanın zayıvı aylanayın kudret altınmıştan akçayımga жүгүрүп айланайын жеңеке биздин береке энеке меркек туду деп сүйүнчүлөп айтканда ошо кезде жарыктык этек жегин кагынып ары бери көп басып айласын эми таба албай үйдө жаткан акбалтага жүгүрүп электей болуп түйүлүп айтып турду зордук кеп айтаган ат дүнүйө катын эркек туулганда сүйүнчүлөп барар деп аманат кылган кебеле байжакыпка бара көр кара кырдын койнунда калың жаткан жылкыны кайтарып жаткан байжакып сүйүнчүлөп баргынде сүйүнчүлөп айтканда 9дан берем 9дап деп ошондо жарыктык тоо кылсаң кулдайга деп ошентип айтканда ошо көздөн акбалта ашып шашып кийинип шандагайы билинип о жараткан кудурет жакып болду деп мына ошондо баягы астындагы минери өзүң көргөн көк тулпар аркы терки камчы уруп оң тетири теминип 12 жашар баладай ошо көздө жарыктык күн 2 күн жол жүрүп атаябай мол жүрүп күнү тынбай күйүгүп түнү тынбай түйүлүп жөнөп барат көрдүңбү байжакыпка жеткенде ошо кезде байжакып кулабенин кулунун ары бери телчитип баздырып гана жүргөн читип муну гана көрүп акбалта тай чабым жерде калганда ошондо бакырыгы гана баш жырып кыйкырыгы гана таш жырып о байым гана кокой байым деп жоголордо гана бай бичең жолборс гана тапты сүйүнчү карыганда гана бай бичең кабылан гана тапты сүйүнчүм рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин заманыбыздагы белгилүү манасчы, филология илимдеринин доктору таланталы Бакчиев мырза Манас Айкөл Манас атабыздын төрөлгөн окуясын айтып берди. Сизге рахмат. Мына мындан 9 жыл мурда ушул Манас эл коому жаралды эле. Ошол коомду түзүүдө ошол коомдун жетекчиси болуп кыргыз эл жазуучусу акын Асан Жакшылыков агай шайланган. Мына Асан агай ошо 9 жылдан бери тынбай Манас элин алдыга сүрөп келесиз. Агай, айтсаңыз, ошо 9 жылдын ичинде жасалган иштердин бир жыйынтыгы катары бир-эки орундуу бир нерселерди айтып берсеңиз. Асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй деген сөздүн артындагы манас ушундан башталат да. Маани ошол көктүн күчү менен жердин куту бириксин деген ошондон аны жанагы биздин дүйнө таанымыбыз калыптанган экен. Же болбосо Угуз кандан баштап Көкөтөй атабыздын заманына чейин көкөргөс деген белги бул келген көз эми бул багы жараткандын карап турган көзү көкөр деген элдин ырыскысын кармаган кут катары алып келген. Герб катары болгон да. Герб катары болуп келгендиктен анан ошол Соңкөлгө биз өзүңүз билесиз биринчи аталардын айткан белгиси менен Соңкөлдө көбүбүз мына Гүлбарчын апаңар бул жерде сыймыктанса да болот. Тиги Чечтебөгө барып бата жалгап ушу байбичелигине карабастан кара коюндун суусуна түшүп атып машинени түртүп атып чыгарып ушундай чоң аракеттер менен жаанды жиреп отуруп Соңкөлгө 40 күн манас айттырып мына анан ошол жылдын 9-күнүндө Манас атабызга мал союп бата кылганда асмандан 9 деген сан жазылып белгисин берип биз аябай ыраазы болгонбуз. 3 жылдан кийин Манас атабыздын тоюн өткөргөндө Манас атабыздын куту түшүп жана көкөргөс кайрадан ошол жерге белгисин орнотуп былтыр биз Соңкөлдө ошол тиги таш белгисин коюп келдик. Мына быйыл ошону тууга айландырып Манас атабыздын куту элибизди жалгасын, көчмөн цивилизациябыздын оюну олимпиадасы жакшы өтүп кетсин деген тилек менен мына бүгүн сиздердин студияга келип отурабыз.
ары жактагы кыргыз мамлекет кутубуздун туусу турат. Ушул туубузду дагы башыбыздан 20 канча 25 жылдын ичинде көп нерселер өттү, чейрек кылым өттү. Ошол туубуздун мамлекетибиздин туусундагы кырмызы кызыл туубузду Кызыр атанын касиети жылуу болосун деп жанагындай эл журт ырымдап бүгүн ушул сиздин Манас өлкөңүзгө келип ушул кыргыздын күчмөн цивилизациясын түзгөн кыргыз элинин ар бир элинин касиетин кайрадан окумуштуулар терегин билип алсын, ошол немеге чейин деп изилдеп, ар бир уруунун келип чыгышын изилдеп, кармап келген касиетин изилдеп, анан ушул биз бүгүн ушул өзүбүзчө конференция өткөрүп куш эли менен бир өзүбүздүн ырымыбызды жасап ушул жерге мындай бир кыдырып атабыз. Себеби биз жанагындай чоң улуу саясатка кыргыз эли даяр болуп барыш керек. Кыргыз элинин майрамы экендигин себеби биз ошондо дүйнөгө көрсөтөбүз да 3-чү жолу. Анан Соңкөлгө барабыз деген оюбуз бар ага чейин. Ушундай анан өзүң билесиң Манас мажлисин өткөрүп жүрөбүз жылыга. Китептерди чыгарып жүрөбүз. Тиги мына Тыныбек Манас жөнүндө китеп чыгарганбыз. Жана Асанкан Атаналиева жөнүндө сиздердин передачада кеткен. Андан башка 18 күндүк жаш манасчылар тарбиялаш үчүн жылыга жасында 18 күндүк Манас айтууну өткөрүп жүрөбүз. Кыскасы Манас эл коому өзүнө могу табияттын баягы жаз башталганда Нуруз күнү 18 марттан баштап элибизде кырсык болбосун деп аластап 18 күндүк Манас айтып жүрөбүз ырым менен. Күн качан көтөрүлүп өзүнүн чегине жетип, жана 21 июндарда Соңкөлгө тоолорго барып, Манас атабыздын буту баскан жерлерде, Манас атабызга тийиштүү жерлерде өзүбүздүн мындай ырымый иштерибизди жасап жүрөбүз. Анан күзүндө күзгү күндүн теңелген убакта жана түшүм болгон убакта эл журт үчүн дагы жакшылык болсун деп биз Манас айтууну ырым-жырымыбызды жасап жүрөбүз. Анан жакында 21-inde 7 жыл 9 жылдан бери Манаска эмгек кылып аткан элдерге Манас медалын берип жүрөбүз. Чоң салтанат менен. Ал медалды мына таланттары да алган, өзүң да алгансың. Мына Гүлбарчын эжебиз да алган. Себеби ушундай кыргызга, Манаска кызмат кылган кишилерди биз кадырлап барктабасак, анда биз кыргыз эли өнүгүп өспөйбүз. Биз жакшылыгыбызды аркалап калсак, кутубузду кармап калсак, ынтымагыбызды чыңдап калсак, ырысыбызды күчтөп калсак, ошондо мамлекетибиз өсөт. Мамлекет өсүш үчүн эли күчтүү болуш керек. Эли күчтүү болбосо, ал мамлекет, эли кутунан айрылып калса, ал мамлекет өзүн жоготуп ийишиктибар. Ошондуктан кыргыз элинин момундай күндөн күнгө өзүнүн кутун улантыш үчүн күчтөнүп атканы бул кубандыра турган көрүнүш. Рахмат агай. Мына Гүлбарчын эже Асан агай дагы өзүнүн сөзүндө сизди баягы алгачкылардан болуп ушул Манас эл коому уюшулганда Чештөбөгө барып бата жалгаган деп жатат. Мына 9 жыл бат эле өтүп кетти. 9 жылдын ичинде бир топ иштер жасалганын Асан агай азыр айтып өттү. Сиз дагы ушул элибизге бир каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Биринчиден мына туу жөнүндө жалпы кыргыз элиме кайрылып элем. Бул туудун мааниси аябай чоң. Актууну Манас ата 9 жыл мөөнөт берип кыргыз элиме агарсын деп берилген туу. Ал эми азыр айткандай асма менен жериндин ширөөсүнөн бүткөндөй деген туу бул Манас атабыздын туусу белгиси деп биз Манас эли болуп жыйын кылып өткөрүп жүрөбүз. Мына Асан айтып отургандай. Мына ушул убакыт жетип, анан ушу 9 жыл бүтүп аткан убакта кыргыз элим бүт бардыгыбыз, жалпы кыргыз элим айтарым, Манас туусуна биргебиз. Биз Манастын элибиз. Ушул Кудай буйруса, ушул кутубузду кагылайын Кудай. Мен бул жөнүндө аябай көп сөздөр бар эми, бирок бу жерде кыскача эле айтайын. Ушул берилген куту кут болуп, ушу кутту куш желине берген. Куш жели аркылуу куту жалпы кыргызга тарайт деген билдирүү бар. Мен билгеним, укканым ушул
кутубуз кыргыз элибизге кут болсун. Бүгүнкү күндө мен кыргыз элими жалпы айтарым, кутуңар кут болсун. Ушул кутубузду куттуу кылып, ушул убакка чейин көп иштер иштелди. Эми баарынан дагы айтып кетерим, ушу быйылкы жылы Манас атамдын маамысы тургузулуп, мен бир ишим ушул. Ушул ишке мен өзүм катышып калганымды өзүмдү аябай бактылуу эсептеймин, жана мен аны менен сыймыктанамын. Ушул Манас атамдын маамысы турганы бул кыргыз элинин төбөсүнүн көккө жеткени болду. Манас атамдын маамысы турганы бул аалам менен жерди бириктиргени болду. Ушул туу тургандагы келген сүйүнч, ушул тургандагы баталар кыргыз элиме буйрусун деп тилеймин. Ушул элиме жакшылык болсун, элиме берилген Алла Тааланын берген нерсесинин баары куттуу болсун, кабыл болсун. Ушу бүгүнкү биздин жыйынтык мааракебиз дагы ийгиликтүү болуп, эртеңки күнү 40 куру кыргызымдын башы биригип, биримдикке ынтымакка келелик. Биздин студиябызда дагы белгилүү журналист, тележурналист биздин коллегабыз Айткул Ниязалиев агай отурат. Сиз дагы өзүңүздүн тилегиңизди айтсаңыз. Атабыз кыргыздын туусу мындай касиеттүү байлык, касиеттүү элибиздин улуу туусу баардык дүйнө элинде бизде гана болсо керек. Ушул нерсени ушул багыттагы Манаслардын өнүгүп өсүп айтышына көмөк көрсөтүп, ошо 9 жылдан бери аракет кылган Асан Жакшылыков кесиптешибизге ошо Манас атанын арбагына Манас эпосунун өнүгүүсүн жазган эмгегине башчылык берген туура. Жалпысынан Манас атабыздын калтырган мурасы бул кыргыз элинин бүтүндүгү, биримдиги, ошо элибизге буйруган кут түбөлүктүү болсун деп, элибиз менен жерибиз сакалып көбөйсүн деп жазылган ар бирибиздин колубуздан косуп жазып аткан иштерибиз. Ушул жасаган иштерибиздин ар бирибизден мүмкүн болушунча үлүшүбүздү кошуп атабыз. Тилегибиз ушул иш алга жылып кетсе экен, көтөрүлүп кетсе экен деген элек. Рахмат. Анда мына жаңы эле ак элечек кийип бүгүн баягы кыргыздын энелеринин биздин салттуу кийимди кийип келипсиз. Сиз дагы ушул жаштарды тарбиялоого көп салым кошуп келесиз. Манас эл коомуна дагы аралашып келесиз. Өзүңүздүн дагы ушу пикириңизди айтып койсоңуз. Арбаңыздар куттуу кыргыз элим. Мен бир нерсени айткым келет да. Ушу 9 жыл мурда ушу Асан агайлар Манас эл коому сөңкөлгө барып, жанагындай иш-чараны жасап атканда, ошондо мага бул жактан мындай бир 5 куплет келген. Эми бир куплетин айтайын да. Теңирден аян келди кыргыз элге, кут түштү, кармап калчы урпагым деп. О кыргыз эл, кутту баалап кармап калгын, бир келчү оомат дөөлөт нуруңду сен деп келген эле да. Ансагандай мына азыр бүгүн бул жерде кереге кеңеш кылып, аябай жакшы сөздөр сүйлөнүп, Манас айтылып, ушунун баары кыргыз элибизге жалганып жатат. Анткени биздин кыргыз негизи эле ата бабаларыбыз ырым жыры менен, төлгө менен дагы жашап келген да. Анан бул кут моюнча ошо ырымдарыбыз жалпы кыргыз элибизге кут болсун деймин. Ушу биздин мамиле кутубуздун өсүп өркүндөшү болсун деймин. Жалпы эле ошо 40 уру кыргыз эли ошо бир түндүктүн астында Айкөл Манас атабыздын туусунун астында биригип эле баягы улууну урматтап, кичүүнү ызааттап, ушу кичүү муундарга, жаш урпактарга улуу муундар үлгү болуп эле биз ушу жакшы нерселерибизди калтырып жана өткөрүп бере берелик демекчимин. Рахмат эжеке. Ошондой эле бүгүн студиябыздын коногу Бегалиев Шамалбек агай да отурат. Кана Шамал агай, сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айтып койсоңуз. Кыргызга келген кушчу уруусу аркылуу келип, ушул кушчу уруусу аркылуу уюп, анан жалпы кыргыз элине тарап атканына мен кубанычтамын. Баардык кыргыз элин мен куттуктайм ушул төрөлгө менен, ушу келип аткан кут менен. Эми элибизге кут уюсун, кут уюп, ынтымак биримдик болуп, элибизге ырыс чачылып, ырыскыбыз мол болсун, жерибиз бүтүн болсун, суубуз мөлтүр мол болсун, мөңгүбүз көп болсун, ырыскылуу эл болуп, баягы байыркы ата бабалардын салтын кармап,
ошону уютуп үлгүлүү эл бололу. Ошондой эле биздин акын эжекебиз отурат, Бүбөйра эжеке. Сиз дагы өзүңүздүн ушул тилегиңизди айтып койсоңуз. Албетте, кыргыз кылымга арткан кыргыз элинин сактап калуусунун негизги эле рухий өбүлгөсү Манас атабыздын руху болгонда, аны деген канчалаган манасчылар айтып келген, ушул күнгө жери жеткизип келген. Анан бүгүнкү дагы жаш муундар ошону жайылтып, кыргыз элине азыр айтып, керек болсо 3 жашар баласынан бери айтып атпайбы? Анан кийин азыркы 21-чи кылымда кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков агайыбыз дагы ушу Манас рухий дүйнөсүн элибизге жайылтууда ушу Манас эл коому дагы абдан жакшы алгылыктуу иштердин үстүндө иштеп жатышат. Манас атабыз барда, Манас атабыздын руху барда, кыргыз эли дайыма биримдикте болот, ынтымакта болот, анын түбү терең. Ошон үчүн ушу Манасты үйрөнүп, Манасты дайыма туу тутуп, Манасты көкөлөтүп жүргөн кыргыз эли дайыма бийиктикте, дайыма өнүгүп өсүүдө болот. Мына 3-чү көчмөндөр оюну дагы ошо башталып күзүндө боло турганы дагы ушул улуу күчтөрдүн негизинде болуп атат. Кыргыз элинин ынтымагы ыдырабай күчөй берсин, кыркыруу кыргызыбыз биригип, дайыма өсүп өнүгө берсин деп айтат элем. Ошондой эле Сейиткан Абдырайымов мырзага дагы сөз берип койсок. Кут бул ийгилик, кут деген бул жетишкендик, кут деген ушу азыркы учур, мисалы үчүн ушу илгертен эле Манас түшкөндө чоң кут түшкөн. Кыргызга ошол Манас менен кошо кыргыздын өсүп өнүүсү, душмандарды жеңип, ушу кыргыз эли дүйнөгө таанылып, кыргыздын улуулугун, сулуулугун, кыргыздын бийик элин ушу Манас аркылуу ага чейин болгон, Манас аркылуу өтө бийик деңгээлге чыккан. Ошон үчүн мына Манастын келиши бул өзү кут. Азыр да айтып атабыз, кут келди деп. Азыркы күндө дагы Манастын деми, анын кубаты, касиети дагы эле биз кыргыз элине берилип жатат. Биз ошону барктап, баалап, Манасты ыйык тутуп, аны сыйлап алсак, күтүп алсак, кыргыз эли үчүн чоң жеңиш деп ойлойм. Ушу кыргыз эли Манас менен бирге болгон, дагы эле бирге болсун. Дайыма ушу кыргыз элибиз өнүп өсүп, өркүндөй берсин. Биздин жаш жигиттерибизге Манастын деми орносун, кыздарыбызга Каныке апабыздын пейили орносун деп айтат элем. Рахмат Сейиткан мырза. Анда сиздин жаныңызда белгилүү кыргыз элине белгилүү болгон биздин замандашыбыз Абдырахман Саматов отурат. Анда Абдырахман мырза сизге сөз берели. Негизи биздин Манас атабыздын бул жасалып аткан тууга байланыштуу болгон кыркырууга берилген жөрөлгөсү бул бекеринен эмес. Себеби дегенде быйылкы жыл мына аймактар жылы деп кабыл алып атып, негизи быйылкы жыл өзү магниттик тала сфера, орусча айтканда сферасынын жылы да, бул Манастын куту, Манастын руху жайланышкан жылда. Ушул жылды биз өтө кылдаттык менен, өтө аң сезимдик улуу багыт менен, өтө узундук, бийиктик, чексиздик менен, чындык менен кабыл алсак, бул кут быйылкы жылы ар бир адамдын жан дүйнөсү менен көкүрөгүнө, ошондой эле биздин ааламыбыздагы болгон жер шарындагы Манастын руху кыргызга эмес, кыргыздан башка улуттарга дагы келе турган жылда. Ошон үчүн быйылкы жылы бул дагы бекеринен жыл башынан баштап мынабы Манас атабыздын ак туусуна, кыргыздын кызыр жолоологон кызыл туусуна, асман менен жердин ээлигинде көк тууга, ушул адамзаттын ээлигиндеги улуу касиет дөөлөттү ушу Манас эл коому ушуну көтөрүп чыкты. Биз кыргыз жолу ошонун мындай жолун жолдоп, ошого бир улуулукка туура багыт экенине биз ар дайым колдоп келе жатабыз да. Будан менин айтарым, биздин элибизге келечекте бакубат жашоо, касиеттүү дөөлөт, жаратылышыбыз менен ушу шайкеш болуп, ар дайым элибиз бактылуу жашоого ээ болсун деген жыйынтыкка келмекмин да. Рахмат.
Ошондой эле мына ушул Манас эл коомунун алгачкы күнүнөн баштап баардык иштерде координатор болуп Асан агайдын эң жакын баягы жардамчысы болуп жүргөн Бермет айым сизге сөз берсек. Арбаңыздар. Бүгүнкү күн өтө өзгөчө күн болуп атат. Ушул ыйык жерде Темирбек агайыбыздын өргөсүндө канча деген ушул жерде иш-чаралар өтүп жатат. Ушу кыргызыбыздын өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, манасыбызды жайылтып, Темирбек агай сизге чоң ыраазычылык, өзүңүздүн жааматыңыз менен талбай кызмат кылып келе жатасыз. Ушу бизди, элди, коомчулукту колдоп, ар дайым жардам бергенге, багыт бергенге даярсыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз биринчиден. Экинчиден, бүгүн жакшы жөрөлгө болуп жатат. Ушу биздин ыйык бабабыз Манас атабыздын урматына канча деген иш-чаралар болуп атат. Мына бүгүнкү жөрөлгө дагы ошол ар бир элибиздин ушу бүгүнкү күндө кушчу элибиздин ордосунда ушу Манас айтуу аземи өткөрүлүп, жакшы тилектер айтылып атат. Ушул кушчу уруусунан өтүп кеткен ата бабалардын урматына, ошол уруулардын, ошол элибиздин конушу бекем болсун деп, ошондой эле келечектеги урпактардын келечеги кең болсун деген бүгүн тилектерди, баталарды айтып отурасыздар. Ошолуңуздардын баары кабыл болсун. Биз жаштар сиздерди ээрчип, сиздерден кеңеш алып кызмат кылганга даярбыз. Ушул ойлогон максаттарыбыз ашсын, иштерибизде ийгилик болсун, алгалап аракет кылып жүрө берелик. Ушу ыраазычылык. Рахмат, Байызбек мырза, сиз дагы ошо пикириңизди айтып койсоңуз. Бардык нерсе бул жараткан Кудайдын буйругу менен болот экен го. Мына бүгүнкү ушул бир нече жылдан бери ушул Манас эл коому, Манасча таңазалап, ушу кыргыз элибиздин улуулугун, касиеттүүлүгүн, жер аламда адамзатына ушу Манас бүтүндөй жер алам адамзатына тиешелүү ушуна ыйык экенин сезип келе атабыз негизи. Бул жөн жөндөр эмес. Бүгүнкү ушул өткөрүлүп аткан кушчулардын куту биригип, жалпы ушу жаамат менен ушу көптөгөн баягы аткарылган нерселерди жыйынтыктап атканыбызда жөн жерден эмес деп. Ошонун негизинде ушул ийгиликтер болсун, жалпы элибизге, жер аламда адамзатына тиешелүү, жалпы кыргыз элибизге дагы ушул жан дүйнөбүзгө ушул касиетибиз биригип, бүгүнкү ушул жалпы нур менен, суу менен ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жетип тура тургандай ыйык болсун деп ниет кылам да. Рахмат, Байызбек мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн ошол Манас эли коомунун 9-жылы башталып атат. Ушул 9 жылдын ичинде Манас эли бир топ иштерди жүргүзүп, кыргыз элине Манасты, кыргыздын өздүгүн таануу боюнча бир катар олуттуу иштерди жүргүзүп келди. Мына бүгүн дагы ушу Манас эли коому биздин студиябызга ушундай жакшы саамалык менен, жөрөлгө менен кыргыз элиндеги уруулардын башын бириктирип, уютуу максатында иш-чараларды өткөзүп келет. Мына ошол иш-чаранын бири бүгүн биздин студиябызда өттү. Менин колумдагы бул желектер дагы ошол жогору жактан келген желектер экен. Бул кыргыздын куту же болбосо кыргыздын көөгөр көз символу катары могу желек турат. Анан ошондой эле бул Манас атанын желеги деп, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген бул желек дагы ошол Манас эл коомунун желеги катары дагы жалпы журтубузга таанылган эле. Ал эми 3-чү желек болсо, бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу, биздин мамлекетибиздин желеги. Мына ушул 3 желекти бириктирип, кыргыз эли мындан ары дагы өркүндөп өссүн, кыргыздын жолу кенен ачылсын деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Кыштын кыраан чилдесине карабай, суугуна карабай, биздин студиябыздын суугуна карабай, сиздер ушул жерге келип, биздин теле берүүбүзгө катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Айта кете турган сөз, биздин студияга батпай калган дагы бир топ азаматтар
бизди карап отурушат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык. Иш чара бүткөндөн кийин кетип калбай ушу биздин передачабызды дагы теле берүүбүздү аягына чейин көргөнүңүздөргө. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканга чейин аман туруңуздар.